жакта ошол министерство образованияда чоң кастинг өттү. Ошого барып, кастингден кадимкидей эл катары барып, негизи ал жерде келин мындай сценарий боюнча келин өзүнчө жашагысы келет да. Мен негизи 3 серияга азыр 3-серияга тартып атам, бирок азыр ошол эмеге чыккан YouTube. Кандай мырзалар жыгат, сиздин вкусуңуз кандай таап этиңиз дегиле? Биринчи жолу тартылдым ал киного. Мындай кичине кыйынчылыктары да болду, бирок хайп кылбай деле мындай эметсе болот. Азыраак тамак жеп, көбүрөөк движение. Бесконечность атайын. Бирок муну өзүм сатып алгам, эч ким подарок эткен эмес, аябай баалуу деле эмес. Азыркы учурда салт сериалда тартып атам. Достор, эгер сиздин сколиоз, хондроз жана грыжаңыз болсо, анда ал ооруларды Ардакбек Обозов айыктырат жана бул ооруларды алдын алат. Негизи байке, бул ооруларды кантип айыктырасыз? Көбүнчө адамдардын биринчи омуртка атлант кыйшык болот. Ар кандай себептерден төрөлүп атканда же ар кандай травмадан кыйшык болот. Ошонун түзөө менен бул оорулардан айыкса болот. Негизи бул атлантты кантип түздөйсүңөр? Атайын аппарат менен Смоляковдун методу боюнча. Достор, мынакей мен дагы жаңы эле атлантты түзөтүп, өзүмдү аябай жакшы сезип калдым. Ошондуктан бул жерге келиңиздер, Ардакбек Обозовго кайрылыңыздар. Саламатсызбы Элизайым, кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Сизге бул берели деген сурообуз Келинка сериалына көрдүк ролуңузду. Келинка сериалына ким аркылуу кантип келип тартылып калдыңыз? Негизи мен ошол Instagram баракчамдан көрүп, анан видеолорун көрүп, ошол ролго туура келет экенсин деп биринчи чакырышты, анан барып көрүп сценарийин окуп көрдүм, жакты. Ошентип эле Instagram аркылуу тартып калдым. Жакшы. Эме деп коет эмеспи? Аткарган ролуңузду көрдүк, кичинекей эрке кыздын ролун жаратыпсыз. Чыныгы жашоодо абдан назик келет экенсиз. Ал ролду жаратууда абдан мындай кыйынчылыктар болдубу же бат эле оңой аткардыңызбы, кандай болду? Биринчи жолу тартылдым ал киного, мындай кичине кыйынчылыктары да болду, бирок менин жашоомо бир аз окшошуп кетет. Менин деле үйдө жеңем бар, мындай. Бирок анчалык тентек эмесмин, бирок жашоомо окшошуп кетет. Ошон үчүн мындай көп кыйналган жокмун. Жакшы. Эме дейсиз го? Киного тартылып, элге таанылып түштүңүз. Кайсы тартылган ролуңуздан элди көбүрөөк аудитория таанылдыңыз деп ойлойсуз? Мен негизи 3-серияга тартып атам, бирок азыр ошол эмеге чыккан, YouTubeга чыккан, ошо Келинка. Экинчи сериалым болсо Айдаровдардын үй бүлөсү деген, бирок азыр ал эч жака чыга элек, буюрса жакында чыгат. Ошол ошол сериал чыкса, может. Ошол. Жакшы. Негизи эле ошол тарапта хайп кармоо деген болот эмеспи? Сиз мындай хайп кармоого кандай карайсыз? Жаман көз караш. Хайп кылбай деле мындай эметсе болот. Бул жаман да, черный пиар негизи эле. Instagram, TikTok'торду абдан мындай популярдуу элесиз, аябай көп көрөбүз. Бул кандай, кайсы жактан мындай идея келди? Кантип Instagramга канча жашыңыздан кирип, эмне аркылуу ушул жака аралаштыңыз? Кандай кадамдар менен? Instagram баракчамды 2018-жылы ачкам, бирок анда аз эле катталуучум бар болчу. Билбейм, биринчи мындай жөн эле сүрөт видеолорду жүктөп эле анан ушундай кызыгып кеттим да. Анан ушул акыркы 2019-жылы аябай мындай подписчигим сразу көтөрүлүп, активим жакшы болуп. Ошол билбейм, мындай азыр заман баары эле Instagram, TikTok болуп калды. Эл катары мен да кирип тартып койдум. Анан ушундай көтөрүп, катталуучум сразу көбөйүп кетти. Сиз да билебиз, өзүңүздүн кесибиңиз боюнча негизи мугалимди аяктагансыз. Анан эл айтат экен да, мугалим кесипти анткен да берген интервьюңузда бар экен го. Мугалим эгер бул Instagram, TikTok токтозо, мен кайра ошол кесибиме кайтып барам депчи. Эгер ал кесипке кайтып барсаңыз, мисалы окуучуларды тарбиялайсыз, анан ошондо ушул азыркы кылган эмелериңизге кандай карайсыз? Азыркы кылган бийлеп дегенде аябай айтышат го. Типа шайтандап деген, типа жан хейтерлер жазган комментарийлер дегендей. Билбейм, укмуш деле жаман видеолор деле жүктөбөйм мындай карагандачы.
аябай деле билбейм, эми мугалим болсом деле аябай жакшы эле мугалим болуп атышым керек. Практикада 3 жыл Арабаевда окугам. Практикага 2 курстан чыгып баштадык. Бирок мындай окууда, практикада жүргөндө аябай строгий болчумун, мындай аябай строгий болуп, ошо башка тонду кийип. Жакшы. Баягы тиктоктордо мындай ал жактан акча таба албайт депсиз. Инстаграмда канча акча таба аласыз? Инстаграмда сториске лентовый. Негизи бир айда канча акча? Мурда интервьюда айткан болчумун, бирок азыр ар кандай мындай иногда. Азыр эми Сиздер сыр. Баягы кызга негизи кыздын барар жери күйөө деп коет. Чоңойдуңуз, азыр 19-20 жашта болуп калдыңыз, 10 жылдан кийин кандай элизаны элестетесиз? Мындай 10 жылдан кийин биз кандай элизаны көрө алабыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. 5 бала дедим ал. Эми 2-3 баланын энеси болуп, бир бөлөнүн кожойкеси болушум керек эми. Анан билбейм, эми ошол күйөөмө байланыштуу, может актриса болуп калам, может мугалим болуп иштеп калам. Белгисиз, бирок мугалим болушум керек. Мугалим болуп калышым керек. Эси күйөөм актриса болбаса. Эгер баягы күйөөңүз каршы болуп, мисалы, бул ушунчалык кино тармагында абдан эметип калдыңыз, если бул жактан баягы кет десе, значит күйөөңүздүн эмесин угат экенсиз да. Ооба. Карьераңыздан баш тартам. Баш тартам. Жакшы. Саламатсызбы Элиза айым? Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин интервью берүүгө. Рахмат, чыкырат. Айтыңызчы, көп адамдар эле сурайт экен. Солуулуктун сыры эмнеде? Сиздин солуулугуңуздун сыры эмнеде? Эми жөнөкөйлүктө деп ойлойм. Жөнөкөймүн жашоодон аябай. Ошондон көбү сурашат экен, кантип сиздей сулуу боло алабыз деп. Ошолорго кандай кеңеш бере кетет элеңиз? Мен билбейм. Жирный тамак жей келет. Ооба. Азыраак тамак жеп, көбүрөөк движение. Жакшы. Көбүрөөк движение эртең менен ар дайым таңкы көнүгүүлөр жасап турасызбы? Жок, эми аябай деле жасабайм, мындай. Билбейм, эми ар кызында. Эстеген кездере жасап коюп турбайбы? Жакшы. Ал эми ушул кыздар көп мырзалар айтат. Аял затырын колдонгон силердин жана шпатлевка деп коебуз го, жигиттер. Ошолордун баардыгына айына канча акча коротосуз? Бартер. Аныңыз эмне эненирээк маалымат берип кетиңиз. Эми реклама алабыз көп нерселерди. Кийимдерди, ушу косметикаларды акча көп коротпойбуз. Реклама алабыз, колдонуп көрүп, анан элдерге реклама жасап, ошо бесплатно алабыз. Жакшы. Азыр ошо орус тили менен айтканда силерди халявщик деп коюшат экен. Ошого кандай карайсыз? Билбейм, эми ар ким ар кандай дей берет. Ошо. Жакшы. Ал эми көп элдер, көп баягы адамзаты байкайт экен, колуңуздагы кызыл бул эмне дейт? Эмне үчүн тагып жүрөсүз муну? Көз тийбегендикби же кандай? Мындай бесконечность атайын. Бирок муну өзүм сатып алгам, эч ким подарок эткен эмес, аябай баалуу деле эмес. Бул жөн эле мындай жагат да. Ошо. Ар дайым колуңуздан жүрүп эткенсиз, комментарийлерди окусак да көп айтышат экен. Анан комментарийден бир суроо, жүрөгүңүз бошпу, жигитиңиз барбы же жокпу? Баарына кызык болсо керек мырзаларга. Мындай эле азыркы учурда жигитим жок. Жигити жок экен. Мырзалар чамдаңыздар. Жакшы. Ал эми мырзаларды тууралуу кеп козгоп калдык. Кандай мырзалар жагат? Сиздин вкусуңуз кандай табытыңыз дегиле? Мага мындай атактуу мырзалар жакпайт. Жөнөкөй, адамгерчиликтүү жана мени сыйлаган, менин ата-энем сыйлаган. Ошол кыргызымдын ыймандуу бир жигити. Кудум эле мен айтып койдуңуз го. Тамаша. Жигиттер уктуңуздар да? Элиза айымга кандай мырза жигиттер жагар экен? Чамдаңыздар. Эми бул чыгармачылыкта адамзаты
негизи чыгармачылык жолу оор экен. Сиз ошол чыгармачылык жолду тандап алдыңыз. Азыркы учурда кайсы жерде окуйсуз? Азыр Бөбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство жана маданият университетинде 1-курста окуйм, театр и кино бөлүмүндө. Жакшы. Ошол жакта окуңуз азыр канчанчы курсуз? 1-курс. Кандай иске жагып атабы, кандай экен? Эми негизи эле актерский кесип аябай кыйын экен. Муну мен окууга тапшырып окуп жүргөндө билдим. Негизи оңой көрүнгөн, бирок эң татаал кесиптердин бири экен. Бирок азыр эми бир аз көнүп бартам. Пока что жакшы баары. Жакшы. Окуңузга ийгилик дейли. Ал эми могу кино жаатында тартылып калып атасыз. Ставкаңыз канча? Бир кино же сериалбы? Негизи мен эми эле чыгып келип атпаймынбы, аябай укмуш көп деле акча албайм. Бирок биринчи сериалдан акча алган эмесмин, ошол Келинкадан. Ал эми экинчи кинодон баштап алып баштадым. Бирок суммасы секрет. Айтпай эле коеюн. Сыр бойдон калат экен демек, э? Жакшы. Эми ошо Келинка сериалында сиз образ жараттыңыз. Өзүңүздү кандай актрисамын, канчалык образды, канчалык деңгээлде жарата алдым деп ойлойсуз? Эми билбейм анычы. Биринчи эле сериал болгон да, биринчи алгачкы анан көп ошибкаларым да болду, бирок билбейм, эми жакшы эле го, эми аны элсин дейт. Эл тараза элсинчи дейт, э? Жакшы. Эми ошо Келинка сериалына тартылдыңыз, ошол жерде келиндин жашоо тиричилиги чагылдыр. Эгерде сиздин тагдырыңызга ошондой түшүп калып калса, кандай көз карашта болот элеңиз? Негизи ал жерде келин мындай сценарий боюнча келин өзүнчө жашагысы келет да, ата эне менен жашагысы келбейт, ушундай. Бирок эми кандай десем, билбейм, эми келин боло элекмин да, билбейм, айта албайм аны. Эгерде келин болуп калсаңыз, ата энеңиз менен бирге жашайт белеңиз же өзүнчө? Негизи ушул көп кыздар мындай ата энеден качат экен, мындай ата эне менен жашагысы келбейт экен, бирок мага жагат ата эне менен жашаган. Жагат. Мырзалар, чамдаңыздар деги эле айтып коеюн, чамдаңыздар де. Тамаша. Жакшы, ал эми азыр сиз бүгүн кинодо тартылып атам дейсиз. Кайсы кинодо тартылып атасыз? Азыркы учурда Салт сериалда тартылып атам. Салт ошо. Аякта кимдин образын чагылдырып атасыз? Ал жакта Алина деген кыз болом. Ал жакта главный герой, героинаны аткарып атам. Жакшы башкы ролдо экенсиз, э? Мыкты. Ал эми ал жакка кантип катышып калдыңыз? Ал жакта ошол Министерство образованияда чоң кастинг өттү. Ошого барып, кастингден кадимкидей эл катары барып, тапшырып, анан ошо кадимкидей эле өтүп кеттиңиз. Кадимкидей эле өтүп кеттим. Эч кандай тааныш-мааныш бүтүп эметишкен жок. Кастингге бардым, ошентип өтүп кеттим. Жакшы. Эми сиз блогерсиз, интернет айдыңында көп көрүп калабыз, ТикТокто да көп көрүп калабыз. Анан жанакы окууда да көрүп калабыз албетте. Анан ошол хейтерлер бар эмеспи? Баягыда хейтерлер. Айтпаңыз. Анан көптөгөн эле жакпаган нерселер жазып берет. Ошолорго кандай карайсыз? Күндө ошолорду окуп жооп бересизби же? Негизи аларга мындай түзөлүн көз караштамын. Алар жок болсо может жашоом скучный болмок, силер жок болсоңор. Ошон үчүн мындай көңүл бурбаганга аракет кылам. Алар сүйлөй берет. Мен жашоом алдыда дегендей. Алар бирок иногда болот мындай аябай көңүлгө тие турган сөздөрдү айтат да, бирок болушунча маани бербегенге аракет кылам. Жакшы, келбен жүрө берет, итирө берет. Жакшы, анда маегиңизге чоң рахмат, келип келгениңиз үчүн дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, окууңузга дагы ийгилик. Сизге да чоң рахмат.